Кыргызстандагы саясий туруксуздуктан улам мыйзамсыз уюмдар баш көтөрүшү мүмкүн. Бул тууралуу диний экстремизм жана терроризмди алдын алуу боюнча тегерек столдо айтылды. Өлкөдөгү саясий туруксуздук, коррупциянын жогорку бийлик деңгээлине чейин өскөнү, уюшкан кылмыштуулук менен мамлекеттик укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин аралашып кетүүсү жана наркотрафиктин көбөйүшү экстремизмдин баш көтөрүүсүнө негиз болушу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Жакында эле Баткен облусунун Кадамжай райондук милициясы диний экстремисттик чакырыктарды жасап жүргөн жаранды кармаган. Бул факт Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 315-беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Өткөн жылдын жай мезгилдеринде Facebook социалдык түйүнүндө Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик уюмдарга таандык болгон видео материалдар, Сирия мамлекетиндеги куралдуу кагылышууну колдогон видео тасмалар, жихадка чакырган үндөр таркатылып жүргөн. Эгерде биз экстремизмдин алдын алуу иш-чараларын өткөзүп, ошол тууралуу анализ кылып ойлонсок, анда биз сөзсүз түрдө мазхабтын негизинде динди түшүнүшүбүз керек. Потому что ал целая школа, да? А эгерде биз өзүбүздүн акылыбызга, рационалга, өзүбүздүн каждый өзүнүн акылына кое турган болсо, анда бул жерде бизде 4 мазхаб эмес, а возможно даже 5 миллион мазхаб болушу мүмкүн. Это Кыргызстанда эле. Ошондуктан это өтө маанилүү, да? Биздин Кыргызстанда салттык ислам бул акыйда матуридия и ханафитский мазхаб, укук жактан ханафитский мазхаб. Эгерде биз ушул аркылуу исламды түшүнсөк, бизде радикализм өзүнөн-өзү жок болот. Радикалдуу топтордун идеологияларына каршы туруу үчүн ишенимибизге бекем болуп, салттуу исламий билимибиз жогору болушу керек деген дин иштери боюнча серепчи Муназбек Сарылыков бул үчүн атайын мектеп жана маалыматтык борбор түзүүнү сунуштап келет. Проблема бүгүн кантип намаз окушта эмес, кантип ажылыкка барышта эмес. Проблема ишеничте болуп атат, вероубеждение, да? Например, скажем, радикальный группировка джихадты башкача түшүнсө, бизди салттык исламды совсем башкача. Бирок аттары бир эле, бирок анын түшүнүгү башкача. Көрдүңөрбү? Биз ошону мындайча айтканда бүгүнкү күндө активисттер, мусулман башкармалыгы, да, ошолордун баардыгын иштеп чыгышыбыз керек, да. Мен ошо сунуштагам маалыматтык отдел, именно ислам дини боюнча маалыматтык отдел ачыш керек. Мисалы үчүн 2-3 кишиден турган эксперттик мындай топ түзүш керек дагы. Анан ошол жерге исламдын, салттык исламдын акыйда матуридияны конкретно түшүндүрүш керек. Анын базасын түзүш керек, уже четко, да, чтобы контр аргумент бергенде, илимий деңгээлде, интеллектуалдык деңгээлде контр аргумент бергенге биз уже команда жакшы түзүшүбүз керек. Ошо маалыматтык отделде ислам, салттык ислам боюнча дагы, салттык эмес ислам боюнча дагы маалыматтардын баардыгы ошол жерде болуш керек. Мектептерге дин сабагын киргизүү зарылдыгын буга чейин президент Садыр Жапаров айткан. Маселе кадрлык жакта, да, ким берет вопрос, да, кайра эле тарыхчылар береби, кыргыз тилчилер береби, муну теологдор гана бериш керек. Теологдор эгерде бере турган болсо, мындай объективный маалымат, да, бир определенный динди сунуштабай, маалыматтык эмеде, рамкада, да, что баарын объективдүү түрдө берип, жакшыны жакшыдай айтып, жаманды жамандай айтып, салттык исламды түшүндүрүп, ошол учурда радикалдуу агымдардын идеологияларын түшүндүрө турган мындай предмет кириш керек, иман сабагы менен чогуу. Эми салттык ислам деген биздин ата-бабаларыбыз карманып келген дин. Биздин ата-бабаларыбыз, мисалы, Жусуп баласагы, да, например, Сиражиддин, например, Оштон чыккан Сиражиддин чоң, баягы Ахлус-сунна валь жамааттын негиздеген аалымдары, да, ошолорду биз салттык ислам деп түшүнөбүз. Белгилей кетсек, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы башчысы Орозбек Молдалиев Садыр Жапаровдун демилгеси светтик көз карашка каршы келерин айтып чыккан.